Урматтуу мекендештер, бүгүн Кызылакча районунун тургундары, жаштары, угумундагы агаларыбыз бүгүн сиздерге кайрылуу жасап отурат. Биздин эфир башталды, аба сүйлөй бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Кызылакча районунун тургундары. Биз мына Кызылакча районунун Босогосунда кереберишинде турабыз. Мына биздин айылдын эки Советтер Союзунун баатырынын эсеригинин жанында турабыз. Мына ошол жигиттер, ошол эки баатырдын урпактары. Мына бир 2 ай болуп калды, мынандай биздин айылда кемпирабад маселеси өтө терең козголуп, бүгүнкү күндө анын тагдыры чечилип атат. Кемпирабадтын кетишине айылыбыз 100% каршы болуп, бул өтөт деген багытты таптакыр кабыл албайт. Мүмкүн эмес. Ал айтылып эле келатат. Мына бүгүн дагы кайрылуу кылууга туура келип атат. Себеби бүгүн да кайрылбасак болбойт. Мына азыркы убакта Өзгөн шаарында өкмөт райондук администрация, айыл өкмөттөрүнүн демилгеси менен өкмөттө иштеген кызматкерлердин алып барып, ал жерден топтоп, ошол жерде эмне деп коет жана антимитинг дейби, ошондо иш-чара болуп жатат. Аларга эмне деп маселе коюлуп, эмне деп айтары баары маселе коюлган. Биз бул жерге мына жан жаап атат, эмне менен келдик жигиттер? Жигиттер айткыла, мына ар бириң айтышыңар керек азыр. Биз бир гана жүрөктөн чапырыш менен келдик. Кемпирабад өтүп кетет деген биз туура келбейт. Бизге туура келбейт ал кандай жашоо. Ошондуктан өзүбүздүн жүрөгүбүздөгү сөздү дагы бир сер айтып койчубуз керек. Ушул маселе мына эми азыр бир кадам калыптыр маселенин чечилишине, биротолуу чечилишине. Жогорку кеңештен кароосунда калды. Жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылып кетебиз. Депутаттар жүрөгү менен терең ойлонуп, бүгүнкү күндө бүгүн кабалды. Бул 10 жылдан кийин же фалан 50 жылдан кийин кандай болот? Терең ойлонуп туруп маселени жүрөгү менен ойлонуп туруп чечиш керек деп ойлойм. Себеби бүгүнкү кабыл алган чечимге эртеңки күнү кайгырып калбагандай болушубуз керек да. Туура эмес кылбаган деп өкүнүп калбагандай болуш керек. Тарыхый маселе чечилип атат. Ошондуктан көңүлүңөрдү буруп кеттим келет. Мына бүгүн бир айылда бир кызыктай бир түшүнүксүз жагдай болуп атат да. Ушул жигиттер ар кандай сөздөр болуп атат. Бузукалар, тигилер булар деп, ушу кимиси ушундай окшойт, кимиси бузукка окшойт, кимиси туура эмес сөз айтат. Акыбыз бар да. Ар биринин акысы бар. Şu туулган жерин коргогонго, жүрөгүндө сөзүн айтканга укугу бар. Тиги айванаттууларды өзүнүн уясын коргойт го турган. Эмне үчүн биз ушуга окуйбуз? Ушуга чыгып кече жөө-жүрүш кылсак, эмне деген гана сөздөр айтылбайт. Бул бузукалар бир 5-6 чыгып атат, андай эмес. Элдин баары каршы, элдин баары жердин суунун жетишине каршы. Ошондуктан мына ар бирибиз өзүбүздүн көңүлдөгү сөздү айтыш керек. Мына бүгүн Өзгөндө өтүп аткан да иш-чаралар туура эмес деп ойлойм. Ошол боюнча да ар бириңер пикириңерди айткыла. Элди бөлүп атат. Ушул туура келеби? Алакандай кыргыз бөлүнөбүз экиге. Элим жерим деген маселе келгенде бир болуш керек. Башка маселеде оюбуз башка болсо дагы мына эл жер сууга келгенде баарыбыз бир ушундай түйүлүшүбүз керек. Ушул маселе боюнча ар бириң көңүлүңөрдү, жүрөгүңөрдү, сөзүңөрдү айтып коюшуңар керек. Айтыңыздар. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Биздин элдердин мындай кылып чогулуп турганын себеби бул душманчылык эмес, кыргыз мамлекетине болгон. Булар өз элин коргоймун, өз жерин коргоймун, мен бирөөгө 1 сантиметр жерди бербеймин деген ичтен күйүп турган жарандар кыргыз элинин. Силер буларды душман катары көргөзүп атасыңар. Мына бүгүн Өзгөндө чоң жыйын өткөзүп атат.
Bul degen majburlоо жыйыны. Bizge ayın sözler geliyor ötet. Buna zam gubernatör özü baş bolup, Uğudunun jetekçisi baş bolup, her bir ayıl hökümetlerge 60'tan adamdı alıp gelsen de alıp bilesin, alıp bilbesen de alıp bilesin. Buna mekteptin mugallimlerin bu jeniklerdi alıp gelip alıp durup, kayaktagı koştan töşten adamlar bu siklermen taşıp gelip durup, oşunda jiyin ötközüp ötet. Bul degen antimitin, bu mıyzamsız, mıyzamda göstertilgen. Kaçan ele eskilerde aytılgan söz var. Kandı kuday urar da öz eline kas bulat deydi. Başka eldin töveldörü, prezidentleri kaçan ele özün jerin biröge padarka kılıp je bir satıp attı ele, je berip attı ele. Kılımdan kılımlar bizim ata buvalar görüp tavatta bizge karagan uagında. Oşonu oylongula. Öz elinlerge düşman bolbogula. Buna öz elin saktayım degen jarandardı düşman görsetpegila. Bizge okşogan emes, ona okşop kıykırgan mitinglerdi toktatkıla. Buna hukuk korgooçular oşolderdi özleri korgo oşolordu süйлödüp göt условиясын түзүп микрофондорун берип сүйлөтүп отурат, сөз берип отурат. Мына ошолорго карагыла. Бир коркутуу, үркүтүү деген нерсе болбош керек. 2 күндөн бери көрүп атабыз. Жарандык активисттерди, блогерлерди, журналисттерди, керек болсо ушул айылдан чыккан кичине адамдарды алып барып суракка алып коркутуулар жүрүп атат. Бул мыйзамсыз. Биз турабыз. Biz özümüzün yerimiz için başımızı sayabız. Biz özümüzün yerimizi hiç kimse vermeyiz. Kampravatta vermeyiz. Kampravatta vermeyiz. Kampravat vermeyiz. Akıl aytpay ayttılar. Саламатсыңар мекендештер, урматтуу калдаган кыргыз калкым. Мына бүгүн биз дагы уже дагы бир ирет кайрылуу жасаганга мажбур болуп турабыз. Себеби кечээки Бишкекте болгон жыйында Садыр Жапаров, Канчыбек Ташиев дагы элге кысым болбойт деп сөз берди эле. Ал жерде катуу айтылды эле. Алар сөзүнөн кайтып, уже элин жерим деген жарандарды, активисттерди өз пикирин айткан кырсаңга таанымал инсандарыбызды кармап кетишкендиктер бул жапайчылык деп билебиз. Андайгыды кылбагыла, буларды тез арада кайра бошотуп койгула жигиттер. Өз элиңерге кас болуп, эл силерге каршы эмес. Элдин пикирин угуш керек. Бирде эки жигиттин пикири менен иш болбойт. Бул кемпирбат маселеси, бул өтө аярлуу маселе. Элдин пикирин угуш керек. Бул эч качан өзбек мамлекетинин жери болгон эмес. Бул кемпирбат Кыргыз мамлекетинин эң күчтүү рычагы болуп эсептелет. Бул бир эле биздин жер эмес. Бул бүткүл кыргыз элинин менчиги. Стратегиялык эң чоң объект. Токтогул суу сактагычынан кийинки эң суудук көк көлөмдүү 1 миллион 700 миң литр куб сууну сактаган суу сактагыч. Ошол дамбанынан теңинде жарымы биздики Кыргызстандын менчиги болуп эсептелет туугандар. Ошол жер кетпесин деп туруп. Эгер ал кетип калган болсо, төгөрөгү жер берилип кетсе, ошол эле кемпирбат суу сактагычтын айыласында 5 километрден ашча чегара пайда болот. Бул жер эл калың жашаган аймак. Бул жерде да код эле Баткендин өзү болуп калат. Эртең казы кагыла баштаганда эле жаңжал башталат туугандар. Андай кылганга мүмкүн эмес. Ошондуктан жергиликтүү эл баарыбыз биз каршыбыз. Өзбек мамлекетине берилип кетишине. Силер дагы ойлонгула, бийлик төрүндө отурган жигиттер. Жер берген бул Кыргыз мамлекетине, Кыргыз элине болгон чыккынчылык деп билебиз. Ошондуктан ойлонгула, азыр эле кеч эмес. Элди чурулдатып, күчкө сала бербегиле. Мына бүгүнкү болгон окуялар карагыла, мына биздин айыл өкмөттө айыл аппараты, айыл өкмөттүн аппараттары көчөгө айдап чыгарып, булар дагы интервью беришип ошол жерде чыгып атышат.
мектептерде, мұғалімдерді, азыр осы садикте иштегендерди да алып кетишип, уже өзгөн районуна алып барып шаарга условия түзүп берип, акиметтин маңдайын трибунага сүйлөтүп, элин жерим деген инсандарды мокоча кылып көргөзүп атышат да. Мындай кадамдарга барбагыла. Елди жаманаттык кылып көргөзбөгүлө. Бир элди бири-бирине кайрабагыла. Садыр Жапаров, Ташиев. Силерге ушуну айтат, элди кайрабагыла. Кече деле Бишкекте кайрадыңар. Өзгөндөн кемпираттын боюнан бир 50 адамды алып барып, наракта өзүңөргө каршы 200-250 адамды алып келип, салып коюп кайрап. Андай болбойт. Елди ойлосаңар, елдин пикирин уккула. Ел менен кеңешкеле. Ошондо гана елдин алкышына, мактоосуна татыйсыңар. Оюңардан кайткыла. Кемпироват берилбесин, тугандар. Берилбесин. Кемпироват берилбесин. Мен экинчи жолу ошо Садыр Нуркожоевго кайрылам да. Өткөндө Садыр Нуркожоев эл менен бүтүн жерде аймактардан келген активисттерди чогултуп алып, кемпироват боюнча бир чоң маселени уюштурду эле. Ошол жерде бир сөз сүйлөдүм эле. Ушул элдин талабын аткарып коеюн деп, жана бул жерде өткөн курултайдын резолюциясын окуп, ушул талап аткарылсын деген талапты угузуп коюң элге, журтка деген бардым эле. Ошондо айтканмын. Садыр Нуркожоев, мен ооруп жатсам дагы, ушу эл суранган үчүн келип ушул мен аманат ишими аткарып коеюн деп айттым эле сизге. Эми ошол резолюцияны окугандан кийин сиз бир дагы жыйынтык чыгарганыңыз жок ал боюнча. Бир көңүл да буруп койгонуңуз жок. Ага чейин биз 900 адам кол коюп арыз жазсак, ага да көңүл бурбадыңыз. Мына курултай өттү, курултайдын резолюциясын дагы окуп бердик. Ага да көңүл бурбадыңыз. Эми жыйынтыкта кайра тескери болуп атат. Мына ушунча адам сизге эл эмес экен. Сиз Кыргызстандын ажоосу болгон үчүн болгондуктан мына ушу эл дагы өзгөндө топтоп барган 2000би, 3000би, 5000би өзүңүз айтмакчы. Адамдарыңыз дагы сиздин адамыңыз, бул дагы сиздин адамыңыз. Ар бир адамдын укугу сиз тараптан корголуш керек. Сиз аны кылбай атасыз. Туура. Мен сизге дагы бир айтып коеюн. Ошол жерде айттык эле. Эгер ушул резолюциянын талаптарын аткарылбаса, эл чогулуп туруп, жалпы элдин оюн угайлы деп, жалпы Бишкекке барып, жалпы элдик курултайга барып, өз оюбузду айтабыз. Эл чечсин деди эле. Ушул максатта азыр жигиттер барып ушуга камданып аткан кезде сиздин адамдарыңыз не кылып атат? Жерлерде топтолуп алып, энпоштиктер деп коюп, биздин даракет сүйлөп атат. Садыр Нуркожоев, мен айтып коеюн. Ел сизди тактан алам деген жок. Ел өзүнүн жерини коргогон кетип атат. Ел айтсын деп атат. Сизден жыйынтык чыкпагандан кийин. Эми бир аз акылыңызга келиңиз. Эгер мына ушу балдар кетип атып, бирөөнүн каны төгүлсө, бирөөнүн чачы үзүлсө, сиз бушуга жооптуу болосуз. Анткени мына жалаатты адамдар топтоп койсуз. Айтып атат, эсиңерге келгиле. Эгер эсиңерге келбесиңер, биз Кыргыздын 40 чорасын чыгарабыз деп атат. Ал 40 чорасы ким? Ал сиз айткан жанагы 5000, 100 000 деп бизди ошол жерде жыйында коркуткан адамдарыңыз. Эми айтып атат, бизди чаап кететмиш. Урматтуу, эми урматтуу дагы дегим келбейт, бирок Садыр Нуркожоев, эсиңизге келиңиз. Биз барабыз, сөзсүз барабыз. Биздин колдо башка айла жок. Но эгер дагы бир тосуп туруп 40 чораңызды бияка багыттап койгон болсоңуз, 40 чораңыз менен башында сиз элдин чыккынчысы болосуз, душманы болосуз. Андан көрө бардыгыны бирдей көрүп, элдин талабын аткарышка, чечишке багыт алыңыз. Ушул Рахмат, туугандар. Айт.